третье помещение. Внимание, пожарная тревога. Шаардагы Ак жол той баткен балдар бакчасында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында өрт тактикалык машыгуусу өткөрүлдү. Шарттуу кырдаал боюнча бала бакчанын балдар ойноочу бөлмөсүнөн өрт чыгып, өрт өчүрүү кызматына кабар берилди. Тарбиячылар ыкчам түрдө балдарды эвакуациялоого киришип, аларды коопсуз жайга чыгарышты. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Өзгөчө кырдаалдар кызматы жаракат алган балдар менен тарбиячыларды сыртка алып чыгып, медайым аларга алгачкы медициналык жардам көрсөттү. Мындай машыгуулар биздин бакчада болуп турат. Себеби биз ар кандай кырдаалга балдарды даяр кылуу максатында бат-баттан эле ушундай машыгууларды өткөрүп турабыз. Бүгүнкү күнгө биздин бакчадан 12 тайпадагы балдар бардыгы ошол белгиленген убакытка аракет кылып, анан балдарды эмоцияга алдырбай, бат-баттан ушул өздөрүнүн беседкаларга, коопсуз жайга чыгарууга аракет кылдык. Биздин Ак жол той баткен балдар бакчасында 2 суу кампасы бар. Биринчи суу кампабыз бул 50 куб метрге ылайыкташкан чоң суу кампа. Ал бакчанын алды жагына жайгашкан. Ал эми экинчи суу кампабыз 12 куб суу бата турган, ал бакчанын арткы тарабында. Бул кампаларда дайыма суу болуп турат. Өрт тактикалык машыгуунун негизги максаты тобокел кырсыктардын алдын алуу, коопсуздукту камсыздоо, адам өмүрүн сактап, материалдык чыгымдарды болтурбоо аракетин көздөйт. Кандайдыр бир жерлерде болбосун, ушундай мекеме ишканаларда, билим берүү мекеме ишканаларда өрт чыккан учурларда эң биринчиден балдарды этият кылып, этиятсыздык менен балдарды сактап чыгарыш керек. Эң биринчи ошо эвакуация болгон учурда бул мекеме ишканаларда, бала бакчаларда пожарный сигнализация болуш керек. Өрт чыккан учурда пожарный сигнализация автоматтык түрдө өзү иштеп баштайт. Ошол иштеген пожарный сигнализациянын үнү менен баары сыртка балдарды өтө тездикте алып чыгып, ушундай атайын белгиленген жерлерде балдарды баарына алып чыгып сактап калыш керек. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бизде 2025 жылга бекитилген өрт тактикалык машыгуубузда Ак жол той баткен балдар бакчасында белгиленген. Бизде бул жерде өрт чыккан орун себеп дегенде бул жерде бекитилген 20-чы белгинде белгиленип турат. Балдар ойноочу бөлмө. Балдар ойноочу бөлмөдөн өрт чыккан. Өрт чыккан учурда балдар бакчасы, Ак жол той балдар бакчасынын жетекчиси бизге маалымат 101 номерине чалып, өрт чыгып атат деп маалымат берген. Бизге ошондой эле тез аранын ичинде өрт куткаруучулар келип, бул ошо пландын негизинде өрт болуп аткан жерден куткарып, жана ошондой эле ошол жерлерди өчүрүп жетишип калдылар. Өрт тактикалык машыгуунун жыйынтыгында балдар толугу менен имараттан коопсуз эвакуацияланып, чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Ошондой эле шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн баалоосунда 2 кабаттуу бакчанын имараты өрткө каршы коопсуздук талаптарын аткарган. Мекемеде кошумча 2 суу кампасы каралганын белгиледи. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманаполу, жаңылыктар.